Кыска баяндама берип койдуңуз да. МАГАТЭ боюнча дагы бул жерде андан кийин Росатомдун жанагысы боюнча дагы айтып кетсеңиз, ошо канча МАГАТЭге канча мамлекеттер мүчөлүк кылат, ушулардын бардыгына токтолуп кетсеңиз жакшы болмок. Сөзүңүздүн башындачы. Эмне себептен биз ушул жанагы пландарды киргизип атабыз, техникалык кызматташуу программасы деп кеттиңиз, буга токтолуп кетсеңиз, ошол эле аз сандуу жөнүндө протокол дедиңиз, болбосо, башкача айтканда бул ПМКсы экен да, протокол о малых количествах деген экен. Биз буга 70-жыл кирдик элек, эмне үчүн кирдик? Биринчи сизге суроо. Азыркы күндө МАГАТЭде канча мамлекет мүчөлүк кылат? Ошонун ичинде канча мамлекет, ошол 5 мамлекет ядролук, канча мамлекет ядролук эмес мамлекеттер. Анан кийин ПМК деген же болбосо аз сан жөнүндөгү протокол бул эмнени билдирет, эмнени камтыйт? Рахмат сурооңузга. Бул келишимге негизи 191 мамлекет катышат. Анын ичинен 186-сы ядролук куралы жок мамлекеттер. Анын ичин жана 5 мамлекет болсо ядролук куралы бар мамлекеттер. Булар Кытай, Россия Федерациясы, Улуу Британия, Америка Кошмо Штаттары жана Франция. Бул азыркы биздин протокол боюнча айтып кетсем, протоколго негизи биз 2003 жылдан бери мүчөбүз. Сиз айтып кеткендей 1970 жылы протокол кабыл алынган, бирок ага өзгөрүүлөр 2005 жылы кирген да. Биз болсо 2003 жылдан бери мүчөбүз, бирок 2005 жылдагы өзгөртүүлөргө биз макулдуубузду берген эмеспиз да кат жүзүндө. Ошо ойдон калып калган, каралбай. Азыркы күнү биздин министрлик тарабынан ошол бүт азыр укуктук ченемдик актылардын баарын анализдеп, ушул маселелердин баары чыгып атат. Азыркы күнү ошол укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү да киргизип атабыз. Ушул себептен протоколго киргизилген өзгөрүүлөр боюнча биз макулдуубузду бергенге аракет кылып атабыз. Бул протокол болсо, бул отчетность боюнча да, кандай о малых количествах деген, это тест. Теги өлкөлөр жанагы чоң объектилери жок, бирок биз, например, азыр мисалы кылып айтсам, азыркы күнү 57 промышленный жана медициналык источниктерибиз бар, ионизирующий. Ошону менен бирге 14 учреждениябыз колдонулат да, источниктерибиз бар. Жана 11 биздин министрлик жана ведомстволор оборудованияларды колдонушат. Ошол себептен биз жыл сайын жана квартал сайын отчет берип турабыз МАГАТЭге, кандай источниктерибиз бар, кандай оборудованияларыбыз бар, эмнеге колдонулат. Бирок отчет мындай үстүртөн болчу да. Азыркы күнү өзгөрүүлөр кирди, биз азыр толук кандуу бере алабыз. Кайсы источник каякта жайгашкан, эмне себептен колдонулат. Пока так. Асель Кадыржан, эми сиз медициналык тармактагы жанагыларды кантып кеттиңиз да. Могу жерде мен сиздердин алып келген протокол, анан бүт эле документация менен таанышып чыктым да. Бул жерде биз жана айтып атабыз да, Кыргыз Республикасы менен атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин ортосунда ядролук куралды жайылтпоо жөнүндө келишимге байланыштуу кепилдерди колдонуу жөнүндө макулдашуу жаңыртылган протокол кабыл алып. Дүйнө жүзүндөгү кырдаалды көрүп атасыздар. Азыр бүт жерде эле айтып атат, мына Орусияндагы межконтинентальный жана средней дальности дейбизби ракеталарын Украинада жана башка мамлекеттерде колдонду да ужечи. Ошого байланыштуу бир жагдайлар эртеңки күнү түзүлүп калбайлы. Эмне үчүн дегенде бардык жакта эле эксперттер айтып атат. Жарым кадам калды. Үчүнчү жана согушка же болбосо ядролук согушка дегенчи.
Ошол жерде бир кайсы бир мамлекеттин эртеңки күнү биз бир оюнчу болуп, же болбосо үчүнчү мамлекет болуп калбайбызбы? Ушул протоколду алып алсак. Протоколго киргизилип аткан өзгөрүүлөрдү биз ойлойбуз, ушул өзгөрүүлөрдү наоборот биз кабыл алып, отчетторубузду толук кандуу берсек, мисалы бизде андай чоң объектилер жок да, ионизирующий источниктерибиз дагы мындай чоң атомный электростанцияларыбыз деле жок. Ошон үчүн биз толук кандуу информация берсек, мен ойлойм кайра туура болот деп. Эми бул жерде баяндамаңызда да айттыңыз да, суроого да жооп бергенде айтсыз, 191 мамлекет бар, анын ичинен 186сы ядролук эмес мамлекеттер да. Ядролук эмес мамлекеттер болгондон кийин бул жерде биз эч кандай жанагы ядролук курал жакып, жана башка жанагы өндүрүүчү бир кандайдыр бир ишканалары жок деген эркилерге киргенбиз да 70-жылды. Бул астандуу жөнүндө протокол, ПМК, эч жанагы ядролук куралдар башкасы жок деп. Мен сизге сурооду дагы тактап берейинчи. Бул жерде биз Кыргыз Республикасы келечекте ушул могу 5 мамлекеттен, ушул Кытай, Россия, Улуу Британия, Америка же Франциянын үчүнчү мамлекети болуп калбайбызбы? Обогащение, что ураны же болбосо ядролук бир курал жарактарды берип кылып. Эмне үчүн дегенде биз мисалы азыр карап атабыз, ошол эле КГРКны Карабалтинский горнорудный комбинатты толук кандуу иштетебиз. 25 000 тоннага чейин уранды да бубайт этебиз деп атабыз. Ошонун артынан анан кийин обогащение жана башка жанагылар болуп кетпейби деген кооптуу жагдайлар болуп атат да. Ошону сурайын деп аткан сизден. Эми ал маселени дагы биз азыр карап эметип атабыз, анализдеп атабыз, бирок биз азыркы күнү отчетторубузду негизе берип атканбыз да. Анан булар азыркы кирип аткан өзгөрүүлөр менен инспекция кылып атышат да негизи. Мисалы МАГАТЭ тарабынан инспекция да жүргүзүлөт да. Быйыл июль айларында инспекция жүргүзүлүп, ошол булар выборочно деп коет, выборочно биздин объектилерге, мен айткан объектилерге барып, ошол эле КГРК барып карап, эмне колдонулуп атат, кандай оборудованиялар менен иш жүргүзүлүп атат деп инспекция кылып кетишет да. Мен ойлойм, бул биз отчетту өзүбүз толук кандуу берсек, кайра бизге өзүбүзгө жакшы болот дейм да. Жок, бизде беките турган эч нерсе жок, туура эле. Бул жерден коомчулуктагы могу жерде отурган менин кесиптештеримне толук кандуу түшүнүшүбүз керек да, сиздердин алып келген протоколдон эң аягы эмнеге барып такалат. Ошол эле сиздер азыр айтып атасыздар, могу бул жактан жөнөкөй тил менен айтканда, ошол эле 70-жылкы ПМКга биз жана кол койгон боюнча эч канагысын текшере албайт. Биз жана малый жанагы боюнча протокол боюнча ишмердүүлүгүбүздү алып бара алабыз. МАГАТЭ өзүнүн жанагысын текшере албай калды. Азыр эми ушуларды бардыгын кол коюп берсек, толук кандуу булар келип текшергенге акылуу болот деп атасызбы? Текшерүү эмес, текшерүү ооба, инспектирование деп коет. Ошол инспектирование. Ооба, инспектирование кылышат. Мен ойлойм, бизде сиз айткандай мындай жашыруун эчтекебиз жок да. Азыркы күнү кайра ачык эме болсо, кайра мындай алар айтып атпайбы, биз кепилдик бере албайбыз, кандай бизден алган жардамды же бизден колдонулуп аткан оборудованиялар же источниктериңер в каких целях используются деп. Анан мен ойлойм, кайра наоборот отчет берип, ошо биздики только медицинада, анан жана промобъектилерде деп бергенибиз жакшы. Бирок сиздин берген сурооңузду дагы карап анализдеп эметип көрөлү. Эмне үчүн дегенде мунун баарын тыкай анализдеп алып келген протоколун эле кол кое бербешибиз керек да бизчи. Азыр ал боюнча да токтолобуз, сиз бул боюнчачы. Эмне үчүн дегенде сиз инспектирование деген сөздү айттыңыз. Инспектирование кыла албайчу, азыр кылса болот, могуларда толук кандуу жана мүмкүнчүлүк беребиз деп. Бирок ошол эле сиз баяндамаңызда 2003 жылдын 1-августунда 174-чү мыйзамды айтып кеттиңиз, эстетип кеттиңиз. Кыргыз Республикасы менен ратификацияланган МАГАТЭнин ортосунда уставынын 12-беренесинин 6-пунктчасына ылайык инспекторлордун мүчө болгон мамлекеттер аймагына жөнөтүүгө укуктуу деп турат да. Алар буга чейин эле укуктуу эле.
Эмне үчүн Ооба, дагы буга чейин деле укуктуу, бирок биз ушул толуктоолорду кабыл алышыбыз керек да. Же макулдуубузду беришибиз керек, же макулдуубузду бербешибиз керек да. Ошол себептен бул биздин обязательстволорубуз. Ошон үчүн биз процедураны өтүп коелу деп атабыз да. Алар сиз туура айтып атасыз, инспектирование мурдагы жылы деле болуптур. Алар жыл сайын келип карап кетип турушат экен да. И отчетубузду дагы жыл сайын берчүкенбиз. Эми биз медицина тармагынан бир нече жанагыларды билебиз, жана аппаратураларды, ошол эле онкология жана башкалар боюнча алып келгенче бул жеринде сөз жок. Аларды келип кайсы маалда караса болот. Бирок кеп башкада болуп атат. Ошол эле Кабмин дейбизби, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үстөнбекович айтты. Башка жанагылар биздин сиздер дагы айтып чыктыңыздар, министрликтер. Экология боюнча келечекте Кудай буйруса биз Кыргыз Республикасынын территориясында атомдук электростанция курабыз деп. Ошого кесепети тийип калбайбы? Атомдук электростанция болгондон кийин биз баягы тизмеден чыгышыбыз керек болуп калат да. Буга эмне дейсиз? Эми атомный электростанция салуу үчүн азыркы күнү биз мындай даяр эмеспиз да. Анткени укуктук ченемдик актыларыбыз жок. Анализ жүргүзүшүбүз керек дагы. Эми карап көрөлү, бүгүн биринчи окууда азыр колдоп турсаңыз, биз дагы Асель Кадыржановна, бул жерде сиз ченемдик актыларыбыз жок деп атасыз, биз анализ кылабыз деп атасыз. Ошол эле Кабминдин өкүлдөрү болуп Росатом менен меморандумга кол коюп келбеди беле Москвада? Бул боюнча сиздин маалыматыңыз жокпу? Жок, маалымат бар, бирок азыркы күнү ошол ченемдик укуктук актыларыбызды биз айтып атпайбызбы? Министрлик тарабынан азыр ошону анализ жүргүзүп, эмне мыйзамдарыбыз жок, эмне укуктук ченемдик, кандай укуктук ченемдик актыларыбыз жок, ошолорду толуктоо иштерибиз жүрүп атат да. Ушул иш-чарадагы сиздин сөзүңүзгө караганда, Асель Кадыржановна, эмне биз коомчулукту алдап атабызбы? Же өзүбүздү алдап атабызбы? Эмне үчүн анда жөн эле барып биз Росатом менен меморандумга кол коюп келдикпи? Жөн эле бул. Бул чо, Филькина грамота, что ли, получается? Меморандумга кол койдуңарбы? Бул маселе боюнча Министерство энергетики иш алып барып жатат. Негизи Эми мисалы сиздердин министрликтин аталышы да жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Кабминдин составында бүт ушул жумуштарды сиздер алып барасыздар да. А Министерство энергетики это второстепенное министерство, ведомство, которое будет реализовывать. Это реализующее министерство. А могу жерде эртең аны могу протоколуңуздарды азыр биз колдоп берип коюп, анан эртең айтып жүрбөйбү? Силер ПМКга кол коюп бергенсиңер. Азыр эме могуга кол койгула деп эртең көйгөй башталбайбы? Ушул жөнүндө кеп болуп атат. Сиз түшүндүңүзбү сурооду? Андан сырткары, мына биз жана сөзүнүн башында да айтып кеттим. Кызыл өмпөлдү жана башка жанагы уран казуучу жана редкоземельный металл дейбиз, ошолорду казуу боюнча жандандырып атабыз дедик. Капсуласын бар салып койдук. Бүт жанагыларды түздүк, жогорку кеңештен өткөздүк бунун бардыгын. Бундан дамбыча башталгандан кийин эртең дагы көйгөй башталбайбы? МАГАТЭ тарабынан. бул маселе боюнча биз дагы анда карап эметип көрөлү. Экинчи окууга келгенде. Асель Кадыржановна, эми сиздер могу ушул эле жана протоколдун жанагысын алып келгенден кийинчи бүт ушулардын бардыгына министрдин орун басарысыз. Сизди бардыгы айтышат, ушул экология жаатындагы бирден бир жана Динара Асиевнадан кийинки кесипкөй адам деп сиз айтасыз. Эми ушундай жанагыларды сиздер билбесеңиздер, анда ким билет коомчулук? Бул жака протоколуңарды алып келип алыпсыңар. Буга чейин канча жол карагансыңар, Кабмин. А бул жерге алып келип өзүңүздөр билбейсиздер. Анда сизге дагы жөнөкөй суроо. Ушул жанагыда МАГАТЭ менен анан Кыргыз Республикасынын ортосунда болгон жанагыларда могу протоколда Росатомдон орду
кандай? Росатомдун орду азыркы күнү бизге ошо техникалык жана институционалдык жардам берип атат. Биздин жана айтып кеткендей, бизге көмөк көрсөтүп атат. Азыркы күнү ошол протоколдун негизи эми кызматташтык деп эле ойлойм. Анан өзүбүздүн жана берген жардамын отчеттологун камсыз кылуу. Мен түшүнүгүмдө бул эми МАГАТЭ дейбиз, Международный агентство по атомной энергетике деп коет да бул, туурабы? Ошол Орто Азия жана болбосо баягы эле СНГ мамлекеттери боюнча бүт ишмердүүлүгүн инспектированиядан башкасына чейин ошонун баардык жумуштарды Росатомго жүктөлгөн, туурабы? Бүт бардыгы могу членство дейбиз, ошолордун бардык акча каражаттарынан эң көбүн Росатом төлөйт МАГАТЭге. Кыргызстан эч канча болбосо акчасын төлөйт. Калган баарын Росатом төлөп келет. СНГ мамлекеттеринин баарын, туурабы? Азыркы күндө биз членство үчүн канча акча каражатын төлөйбүз, Росатом канча төлөйт? Эмне үчүн дегенде инспектирован контролду МАГАТЭ Росатомго жүктөйт, кайра эле келипчи. Акча каражаты боюнча азыр менде маалымат жок. Эмне үчүн дегенде, Асел Кадыржановна, сиз бир жаат даярданып алыпсыз да. Сиз ошол аталган чоң жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин орун басарысыз да. Ошого окшогон нерселерди сиз жатка билишиңиз керек. Непосредственно функциональный обязанность у вас экология жааты да. Экология башкасына сиз жооп бербейсиз, ал министрликте менин билишимчечи. Анан ошогон жанагыларды билбестен, анан протоколду алып келдик, могу келишимдиги жөн эле колдоп берет деген ой менен келе турган болсоңуз, эртең сизди могу биз жогорку кеңеште могу сессияга алып чыкканда, сессияда деле ушундай эле жанагылар болот, суроолорчу. Ошон үчүн мен сизден суранат элем. Келгенде жөн эле келе бербестен, бул жака паркка келгенде же бир экскурсияга келгенде, келе бербестен даярданып, анча-мынча кагаздарды окуп, өзүңөргө эле керек бул кругозоруңарга деле. Рахмат.